Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым. Саламаттык каалаймын, саламатсыңарбы, балдарым? Бүгүнкү онлайн сабак окууга даярсыңарбы? Өлкөбүздөгү болуп жаткан кырдаалга байланыштуу аралыктан окууга туура келип жатат. Сабакты баштоодон эң алгач А1 жөнүндө силерден сурап кетейинчи. А1 деген эмне? Азаматсыңар. Кыргызда А1ңди жашыңдан сакта деген эң сонун макал бар. Алгач А1ди сактоодон мурда аны кандайча топтоо керек экендиги тууралуу сөз кылалы. А1 сенин тазалыгыңдан, сылыктыгыңдан, тартиптүүлүгүңдөн, кичипейил илбериңкилигиңден барып куралат. Мына ушул сапаттардын баарын алып жүрө ала турган болсоң, сен жакшы бала аталасың. А1дүү бала атка коносуң. Сабактарыңды жакшы окуйсуң, жолдошторуң менен дагы мамилең жакшы болот. Сени улуу да, кичүү да урматташат. Сен бир тентектик кылдың. Бирөөлөр менен болбогон жерден чырлашып кеттиң. Болбосо калпың чыгып калды. Мына ушундай жерден сенин А1ң төгүлүп калды. Мурда сени алкап, мактап жүргөндөр дагы сени түз карабай калышты. Сен ишеничтен чыга баштадың. Мурдагы жакшы бала А1дүү баланын ордуна эми тартипсиз бала атыга баштадың. Ошентип сенин А1ң кетип калды. Жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир баста деп коюшат. Ошондуктан сен бир мүнөздө, бир калыпта жакшы гана иштерди кылып жүрүшүң керек. Ошондо гана А1дүү бала аталасың. Тарбиялуу балдар балмуздактын, конфеттин, кагазын, алманын калдыктарын эч качан көчөгө таштабайт. Келгиле балдар, маанайыбызды көтөрүү үчүн досторуң бар жерде кырын чогуу ырдайлы.
Аларды салуу үчүн атайын челектер бар эмеспи? Эл көзүнчө какырынып түкүрүнүү да олдуксондук. Жолдошторуң менен чогуу баратканда тротуарды бүт ээлеп албагыла. Көпчүлүк жүргөн жерде кыйкырып сүйлөп, каткыруу жарабайт. Бирөөнү шылдыңдоо, кары картаңды, майып адамды келекелөө, кыймылын тууроо наадандыктын белгиси. Суроо менен же өтүнүч менен кайрылгандарга дароо токтой калып, сылык сыпаат жооп берүү керек. Эгер сураган суроосуна так жооп бере албасаң, кечиресиз, мен жакшы биле албайт экенмин деп кичпейилдик менен кечирим сурап кой. Көчөдөн өтүп баратканда кокусунан бирөөнү жөлөп кетсең, андан кечирим суроону унутпа. Эгер бирөө жыгылып кетсе же тепкичтерден түшө албай турса, жөлөп таяп жардам көрсөткүн. Өзүңдөн кичүүгө оройлонуп чоңсунба. Сейилден кайтканда отурган жерге тамак аштын калдыгын, консерванын, суусундуктардын челектерин калтырып баса бериш накта одон. Бак дарактуу жерге барсаң, анын бутактарына зыян кылба, сындырып бүлдүрбө. Адепсиз иштерден алыс бол. Бакка тамдын бооруна өз атыңды же башка сөздөрдү жазбагын. Бул эрдик эмес, уят иш. Ал эми уят өлүмдөн катуу дейт акылман элибиз. Мына балдар, силер бүгүн абийир туурасында маалыматка ээ болдуңар. Алган билимиңерди жашоодо да колдоносуңар деген терең ишеничтемин. Бүгүнкү сабакка болгон суроолор жана тапшырмалар. Көчөдө адам өзүн кандай алып жүрүшү керек? Бул боюнча өз оюңарды эркин айтканга көнүккүлө. Бирөөлөр менен кандай сүйлөшүү керек? Наадандык деген эмне экен? Абийириңди жашыңдан сакта деген темада үйдөн аңгеме жазасыңар. Сен абийирдүү баласыңбы? Ойлон. Аңгеме жазганда көмөкчү болгон негизги таяныч сөздөр. Берилген тапшырмаларды WhatsApp тиркемеси аркылуу мага жөнөткөндү унутпагыла. Амандыкта көрүшкөнчө саламатта калгыла.